Кутман күнүңүздөр менен, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Жылан баккан аял» аттуу романынын 4-чү бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын, жакты баскычын жана комментарий жазууну унутпаңыздар. Айниса үйүнө ууру киргенин эртеси күнү эртең мененки саат 10дордо гана жумушунан келгенде көрдү. Түнү бою иштеген жаны чарчап, көңүлүндө үйгө жетип эс алсам дегенден башка ой жок. Ал эшигинин алдына жете бергенинде каалгасында кулпу жок экенин көрүп чочуп кетти. Бир жамандыктын жышаанын сезгендей селейип туруп калып, анан эки жакты карана берип, окчун жакта жаткан өзүнүн үйдөн кийчү кызыл халатын, андан берите жаткан кулакчыны менен кошо жулунуп алынган кулпусун көрүп, ого бетер үрөйү учту. Үйүндө ошол кара ниет уурулар жашынып тургандан бетер саамга коркуп, каалгасын ачкандан заарканып турду да, анан эптеп эрдигин жыйнап эшик туткасына колун сунду. Каалганы алгач кыңайта ачып, ичкери баш бага берип, үй ичи 3 көңтөрлө чачылып жатканы көзүнө урунаары менен эшикти туураны карай түртүп чоң ачып жиберди. Анан эки аттап үйүнө кирип, колуна тийген биринчи буюмду жерден ала калып шкафтын кырына коюп, шашылыш түрдө эки жактагы 2 бөлмөгө баш багып, ал жакта Орчунду деле өзгөрү жок экенин көргөндө гана жүрөгү кичине ылдыйлап, өзүнө келе түшүп, дароо эле бул үйдөгү жалгыз жандуу бакма бала жылаанын эстеп, терезе түбүндөгү анын парда менен жарым жабык турган үкөгүн карай каршы терши түшүп, иретсиз жаткан төшөктөрдөн аттап-буттап өтүп төргө умтулду. Жылааны үкөгүнүн түбүндөгү уясында токочтой ийрилип жатканын көрүп, андан санаасы тынчыган Айнисанын көңүлүнө эми гана милицияга билдирүү керек деген ой келип, анын опер тобунда иштеген күйөө баласын дароо эстеп, сиңдиси Жипаризага телефон чалды. Алло, Жипар, үйүмдү тоноп кетишиптир. Дубашка чалып айтып койчу. Yak окуй, эмне дейсиз? Жумуштан келсем үйүмдүн кулпусун чаап тоноп кетишиптир дейм. Дубашка телефон чалып айтып койчу, келип калсын. Атаны окуй айы, деги эмнеңизди алыптыр? Эмнемди алгандарын билбейм. Бүт баары чачылып жатат. Дубашка тезирээк айтып койчу, деп телефонун өчүргөн ал бир тууганынын үнүн укканда эрерке түшүп жашып кетти. Жипариса аздан кийин телефон чалып Дубашка айтканын, аздан кийин алар менен кошо өзү дагы барып калаарын, ага чейин үйүндөгү эч нерсеге тийбей туруусун күйөөсү айтканын билдирди. Күйөө баласы менен сиңдиси жарым сааттан өткөндө милициянын машинасына дагы 2 орган кызматкерин салып алып жетип келишти. 2 аялды окчун тургузуп коюп, күйөө баласы баш болгон милициялар өз изилдөө жумуштарын жүргүзгөн соң Айнисага арыз жаздырып алышып, андан эмне оокаты жоголгонун сурашты. Билбейм, баардык оокаттарым жоголбой эле тургансыйт, деди Айниса үй ичин бүшүркөй карап. Андай же азыр үйдү жыйнап чыккыча эмнеңиз жоголгонун билиңиз. Аны биз протокол менен арызга жазышыбыз керек. Макул, деген Айниса менен Жипар үй ичин ары бери жыйнаштыра салышып, үй ээси эч нерсеси деле жоголбогонун айтышканда, Дубаш анда протоколго 100 000 сом акча, 30 000 зер буюмдар жоголду деп жазып коелу. Сиз дагы арызыңызды кайра жазып, ошол мен айткандарды кошуп жазыңыз, деди. Эмне үчүн? Жок нерселерди жазган болбойт го, деп Айниса чочулай сурады. Ой эже, не бар не жок, жаза бериңиз да. Сиздин эмнеңиз кетип атты эле. Уурулар кармалып калышчу болсо кулпуңузду сындырып, үйүңүздү чачкан үчүн деле ушул акчаны болбосо дагы андан азыраакты төлөп беришет, деген Дубаш 2 кызматкери менен Айнисанын жулунган эшигинин кулакчасынын каалганын башка жерине ура беришип, 2 аялды калтырып жөнөп кетишти. Алар айылды аралап барып токтошуп, анын тургундарынан чет сарайда тоноо болгонун, андыктан кечээ айылдан шектүү кишилерди байкабагандарын сураштырып чыгышты.
Көпчүлүк айыл жашоочулары орган кызматкерлери менен байланышкысы келишпегендиктен «Жок, эч нерсе көрбөдүм» дегенден башка жооп айтышпады. И тапкан эле чоң айылды аралап бир топко жүрүшкөндөрүнөн кийин акыры кыштак этегиндеги үй алдында маектешип отурган 3 чабышкага жолугушуп, жөн жайларын түшүндүрүштү эле алардын бири ойлоно түшүп жандана жооп берди. «Кечээ түштөн кийин ушул жерде отурсам, биздин айылдыктардыкына окшогон бир бозгулт өңдөгү Lexus жогору карай өтүп кетти. Бул ким болуп кетти деп карап турсам, ал тигил Мааданбектин жаман тамы жака бурулду. Бул крутой машинанын ал ээн турган там жакта эмнеси бар деген ойго кетип, анан бир нерсеге алаксып кетип, аны унута түшүпмүн. Бир маалда ошол эле Lexus тим эле жогууп келаткансып, аябай катуу айдап ушул жолдон өтүп кетти. Мен ага аябай таң калып эле калдым. Болгону ошо. Ал машина канчада келип, канчада кетти? Lexustун жаңы маркадасы бекен же эскисиби? Номурун эстей аласызбы? Ичинде кандай неме отурганын байкаган жоксузбу? Деген сыяктуу суроолорду Дубаш биринин артынан бирин жаадырганда Абышка жактырбаңкы түрдө мурдун чырыштырып жооп берди. «Ой, ал машина жөнүндө минтип сураарыңды билгенимде сен үчүн мен анын номурун окумак тургай кагазга жазып, ичиндеги кишиси менен таанышып койбойт белем. Мен зеригип отургандагы көргөнүмдү эле айттым. Ошентсе деле жакшылап эстеп көрүңүзчү, аксакал. Бул бизге эле эмес, сиздердин айыл үчүн дагы керек. Анткени алар бүгүн бул үйгө ууруга кирсе, эртең тигил үйдү тоношот. Болгон эстегеним ушул», деп Абышка ойлоно түшүп отуруп калганда экинчи Абышка кепке аралашты. «Балдар, силер бул кишинин көргөн билгенин айтканын көрбөй турасыңарбы? Билбейм деген бир сөз деп унчукпай койсо деле болмок. Бирок айтты го, Мааданбектин эски тама жака бурулган деп. Ошол жакта жашагандардан сурап көргүлө, андан көрөк». «Макул, акелер, мунуңарга да рахмат», деген Дубаш алардан Мааданбектин эски үй каякта экенин сурап ошол жакты карай жөнөштү. Бул үй саз көтөрүлгөндө жарактан чыккан айыл четиндеги үйлөрдүн бири болгондуктан ага жакыныраак жашаган эч ким деле жок экен. Андыктан Дубаш жана анын шериктери жаңы эле өздөрү уккан табышмактуу Lexus жөнүндө кимден сураарды билбей машинеде бир топко отурушуп, анан кетмекчи болгондорунда эшегине чийне сүйрөткөн бир киши бурулуштан көрүнүп, сазды карай бастырды. Эшекчен саз четиндеги орулган камышка жеткенинде Дубаш ага басып барып салам айтып учурашып анан сурады. «Аксакал, бул камыштарды кечөө ордуңуз да, Мурдагы күнү оргом. Кечээ бул жерге келдиңизби?» «Келгем». «Качан келдиңиз эле?» «Кечке жуук келип камыш жүктөп кеткем». «Ошондо ушул жаман тамдын жанынан бозгулт Lexustу көргөн жок белеңиз?» «Тиги ураганы калган дубалдын артында бир бозбу, акпы машина турганын көрүп, алысыраак токтотушпайбы, дубал кулап кетсе талкалабайбы деп ойлоп койдум эле. Андан кийин ага көңүл бурган деле эмесмин. Машинанын кандай маркада экенин, ичинде отурган кишисин байкаган жок белеңиз? Жакшылап көңүл бурган эмесмин деп атпаймынбы?» «Мейли анда, рахмат сизге», деген Дубаш дагы берейин деген суроолоруна түзүк деле жооп албасын билип шериктерин карай басты. Бул арада жашоочулар жок болсо, ал Lexus эмнеге жаман тамдын далдаасында токтоп турду? Кызык, ушундай кымбат баалуу машина тепкен киши кайнеженин жаман үйүнөн эмне издеди? Эгер карапайымынан келген катардагы уурлардан болсо, кайнеженин буюм тайымдарынан жоголмок. Бул жердеги болгон иш уурдоого эмес, тинтип бирдеме издөөгө көбүрөөк окшоп турат. Кайнеженин эл кызыкчу эмнеси бар? Ушул үйдөн башка анын мүлкү да, кандайдыр каткан акчасы да жок. Баса өткөндө ал үйүнүн документи туура эмес болуп калып, сата албай калбады беле? Демек бул иш ошого байланыштуу болушу мүмкүн. Бул чет сарай аталган адыр этегиндеги жерге эс алуу жайын кургусу келип кызыккандар көп болушу керек. Алардын ичинен бая күнү ага 2 бөлмөлүү батирин алмашам дегендер жана да мурунку кожоюндар дагы болушу толук ыктымал. Мисалы, мурунку кожоюндар дале болсо өздөрүнө катталуу үйдү саткысы келбей калышып, бирок анын акчасы жок болуп кеткен аргасыздыктан улам башка бир жолдорду издеп жатышпасын.
деп ойлонгон мындай иштердин далайын көрүп, кичинекей илинчектен эле чоң кылмыштар ачылаарын билген Дубаштын биринчи эле шеги ушинтип чет сарайдын мурунку кожоюндарына жаралды. Мындай шектенген ойлорун берки шериктерине билгизбеген ал бул боюнча өз алдынча изилдөө жүргүзүп көрмөй болду. Ал мунун биринчи кадамы катары мурунку кожоюндардын дарегин таап, анын эмне машине айдаарын билип, кандай немелер экенин байкап, тамырын тартып көрмөкчү болду. Кайнежесинин үйүнүн документтери өзүнүкүндө сакталып турганын билген Дубаш кечте келгенинде Жипаризанын ашканада алагды болуп жүргөнүнөн пайдаланып, шкафтан аларды таап чыгып, андагы эски кожоюндардын дарегин бир баракка көчүрүп жазып алды. Андагы Болсунбеков Алмир деген сейрек аты жөн кандайдыр бир тааныш сезилип, көпкө ойлонуп, каяктан укканын билбей коюп, анан бир-эки таанышына чалып сурады эле. Алардын бири бул киши былтыр чоң коррупция менен кармалган экономика министринин орун басары Алмиров Зарылдын атасы экенин айтканда гана ал алаканын шак коюп эстей калды. Зарыл менен ал мындан бир топ жыл илгери милициянын кайтаруу бөлүгүндө иштеп, экономика министрлигин кайтарып жүргөнүндө жакындан таанышып калган. Анда Зарылдагы өзү дагы окууну жаңы бүтүп келген жаштардан эле. Экөөнүн саламдары түз болуп, ал тургай кайсы бир жерлерде чогуу болушкан. Анын үстүнө экөө жердеш дагы болчу. Бирок Зарыл кийинчерээк башка бөлүмгө которулуп кеткенинен кийин бир топ жыл аны менен жолдору кезигише берген эмес. Андыктан анын аты жөнүн жадынан дагы чыгарып жиберген. Ошондон бир топ жыл өткөндөн кийин Зарылды экономика министринин орун басарынын креслосунан көрүп, бул ким эле деп бүшүркөй карап жатып, анан баягы жаш кезде чогуу иштешип калган жигит экенин таанып, анан унутуп калган аты жөнүн кайрадан эсине сактап калган эле. Былтыр ал коррупция менен кармалганында кап өсчү жигит эмес беле деп катуу өкүнүп калган болчу. Эми болсо бул жигиттин же анын атасынын жанагындай майда уурулукка барганына ишене берген жок. Кандай болбосун ага жолугуп, тамырын тартып, жөн жай гана сүйлөшүп көргүсү келди. Анын үстүнө Зарылды суракка алгыдай Дубаштын алгылыктуу далилдери да жок болчу. Андыктан экономика министрлигинде тааныштарың бар эмеспи? Бир тууганымды жумушка орноштуруп бербейсиңби? Деген калпшылтоону айтып таап, аныкына бармай болду. Ошентип эртеси ал Зарылдын дареги боюнча издеп барып, көп кабаттуу элитный деген үйдүн 3-чү кабатындагы эшикти шыңгыратып турду. Бир аздан кийин ичкериден туюк дабыш чыгып, эшик үстүндөгү домофон шырылдап иштеп, «Сизге ким керек эле?» деген аялдын үнү угулду. «Мен Зарылдын таанышы болом. Ал үйдө бар болсо чакырып койгулачы, жумушум бар эле», деди Дубаш. «Ал үйдө жок. Кечиресиз, мен анын эски досторунан болом. Зарылга кайдан жолуксам болот? Ал ооруканада». «Я, эмне болуп жатып калды эле ал? Азыр жакшы болуп калдыбы?» «Жакшы эле, жеңил эле жараталган. Бүгүн же эртең чыгат». «Кайсы ооруканада? Барып жолуксам болобу я?» «Кийинчерээк эле келбейсизби? Ал мындай эле колуңго кустатып алган». «Макул, анда кийин келейин», деп коштошкон Дубаш бул аял мындан башка маалымат айтпасын билип жумушуна жөнөдү. Ага жараталган Зарылдын кайсы ооруканада жатканын билиш кыйынчылык деле жаратмак эмес. Жумушуна келип эле ооруканаларга жарата алып түшкөн оорулуулар жөнүндө маалыматтар күнүгө жазылып туруучу журналды карады. Сабалып, тонолуп, кандайдыр жаракат алгандардын тизмесинин арасынан Зарылдын атын таппаган соң таң кала түшкөн ал кандайдыр жазылбай калган го деген ойго келип, анан журналды жаап баратып, «Уулангандар» деген өзүнчө бетке жазылган тизменин арасынан Зарылдын аты жөнүн окуп чочуп кетти да, аялы колунан жаракат алды дебеди беле деп таң кала түштү. Бул тизмени түзгөн кызматкерлер бөлүмдө жок болгондуктан башка маалымат ала албай, түшкө жакын Зарыл жаткан ооруканага жөнөдү. Дубаш түз эле уулангандар бөлүмүнүн башкы врачынын кабинетине кирди. Ал жок болгону менен кабинетте өңү халатына окшош куп-куу болгон жаш келин отуруптур. Кебетеси анын орун басары окшойт.
Андан Дубаш Зарыл тууралуу сурап турду. Чоң кыз, мен Альмиров Зарыл жөнүндө билейин дедим эле. Сиз ким болосуз? Биз көрүнгөнгө эле оорулар жөнүндө маалымат бере бербейбиз, деди ал жактырбаңкы түрдө кабагын чытып. Мен көрүнгөн эмесмин, деп арткы чөнтөгүнөн корочкасын сууруп көрсөткөн Дубаш суроосун жаңыртып берди. Ал эмнеден ууланып түштү мында? Жанагы мурда министр болгон жигитпи? Деп ойлоно түшкөн ал окчун турган журналды алдына тартып, аны барактай берип өңүлө карап. Ал мурдагы күнү кечки саат 9:00 жылаан чаккандан кийин биринчи жардам көрсөтүлүп мында алынып келинген экен. Жылаан чагыптырбы аны? Деп бул күтүүсүздүктөн дээрлик кыйкырып жиберген Дубаш таң калганынан чалкалай берип башын чайкап жиберди. Сиз эмне адамдарды да жылаан чагарын билбейсизби? Деп бул кабарды мындай катуу кабыл алганына эми келин да таң калып мыскылдуу түрдө сурады. Билем, бирок айтыңызчы, аны жылаан кайдан чагып, каяктан ага биринчи жардам көрсөтүлүптүр? Деп көңүлүнө капыс пайда болгон суроону Дубаш шашыла берди. Аны мен кайдан билейин? Министр менин пациентим эмес. Канымжан деген врач аны кабыл алып 2 күндөн бери дарылап жатат. Ал врач барбы? Жок, ал түштөн кийин болот. Кап, мен Зарылга биринчи жардам каяктан көрсөтүлгөнүн гана билейин дедим эле. Ал оорулуунун карточкасына жазылган болушу керек, деп ордунан турган келин текчедеги калың дептерлерди бирден сууруп карап жатып, бир маалда алардын бирөөсүн алып, үстөлгө отуруп карай кетти. Ага биринчи жардам ынтымак жаңы конушундагы бейтапканадан көрсөтүлүптүр. Ошол жерден ага ууга каршы ийне сайылган экен. Демейде минтип жылаанга чактыргандардын көпчүлүгү ошол жараланган колунун же бутунун жип менен таңып ууну өткөрбөгөнгө аракет кылышат. Бирок болбой эле ооруканага жеткиче уу аз-маз болсо да денеге өтүп кетип, аны чыгарыш үчүн бизге жатып 3-4 күнчө дарыланып кетишет. Бул министр деле ошондой болгон окшойт, деп эми башында ыңгыранып жактырбаңкы сүйлөп жаткан келин кандайдыр чечиле сүйлөдү. Зарылга биринчи жардам кайсы жерде көрсөтүлгөнү Дубашка абдан кызык болчу. Ал иш аткарылган бейтапкана жайгашкан ынтымак жаңы конушу так эле Төш булак айылына кеткен жолдо эле. Бул маалымат Дубашты жанагындан кем эмес таң калтырганы менен сыртынан сыр алдырбастан врач келинге ыраазычылыгын билдирип сыртка чыгып, демек Зарыл кайнэженин үйүнө кирип, анын документтерин тинткилеп издеп жатып, колун жылаанга чактырып алган да, ал жерин таңа салып, жаман тамдардын арасындагы катып койгон машинеси менен жанталашып шаарды карай жөнөп, жолундагы биринчи бейтапканадан алгачкы жардамын алган, деп ой жүгүртүп алып, анан эйканчы боло түшүп, азга туруп калып, анан чечкиндүү түрдө кайра ичке кирип, дализдин аркы башынан алиги врач келинди көрүп көтөрүңкү үндө сурады. Мен Зарылга жолуксам болобу? Болот, ал 7-чи палатада, деди ал колун жан жагындагы эшикти карай жаңсай берип. Дубаш босогону аттап киргенинде эле сүйлөшүп отурган 3 кишинин арасынан Зарылды тааныды. Сыналгыдан зымпыйып көрүнчү анын өңдөн азып, аз-маз жүдөй түшкөнү болбосо, жүзүнүн мезгилдин орчундуу өзгөртүүсү байкалган деле жок. Анын ак жана жумшак колун кыса кармаган Дубаш жүзүнө тике карап калбаат түрдө үн катты. Кандай Зарыл, мени тааныдыңбы? Зарыл чытыңкы кабагы менен аны бүшүркөй карап туруп калды да, жок, кечирип кой, тааный албай турам, деди ал бекем кармаган колун сууруп алууга аракет кыла тартып. Мен милицияда иштейм. Илгери экономика министрлигине жаңы киргенимде экөөбүз чогуу иштечүбүз, деди ал ого бетер колун кыса кармап көзүнө тике карап. Негедир эстей албай турам, деди Зарыл, анын милиция экенин билгенде чындап жалтайлай түшүп, көзүн ала качып, колун бош кое бере. Биз министрликтин имаратын кайтарчубуз, атым Дубаш, деди анын коркуп кеткенин сезген милиция ого бетер сүрдүү түрдө. Дубаш? Тааныдым. Кийин кетип калбадың беле? Кандайсың анан? Жакшы, сенде сөзүм бар эле, жүрүчү сыртка, деп сыртты карай тартты аны. Мейли, эмне сөз, жайчылыкпы деги? Деп Зарыл тигинин эрки менен кетти.
Сыртка чыгары менен Дубаш дароо эле Зарылдын колун катуу силке кое берип, кайра жакадан муунта кармады да көзүнө тике карап ызырына сурады. Жыланга каяктан чактырдың? Жыланга талаадан эле кое берей, деп дем кыстыга да сестене да түшүп, анан кайратына келе жооп берди. Адырдын алдындагы ал жаман үйдөн эмне издедиң, акмак? Айт чыныңды, болбосо түрмөнүн түбүнө тыгып коем. Бол айт, Төш булакка мурдагы күнү эмнеге бардың эле? Деп Дубаш анын жакасынан силкилдетти. Эмне эле деп атасың? Кайсы Төш булак? Эмне жаман үй? Кое бергиней. Болбосо эмне кылып аласың? Колуңдан эмне келет? Эй акмак, үйгө уурулукка кирген деп үстүңөн иш козгоп коеюнбу я? Буга менин далилдерим толтура. Сыйың менен чыныңды айт. Болбосо өз убалың өзүңө. Кое бергиней, бошоткун мени. Экөөнүн бул ысы чуусун уккан ичкеридеги алиги оорулуулар менен жанагы кубакай келин, анан дагы бир мед кызматкер дализге чыгып атып, экөөнү ажырата башташты. Эмне болуп кетти? Кое бер аны. Оорулууга тийишпегин. Мунун үчүн жооп берип каласың. Болду, бошоткунуң аны, деп врач келин Дубашты колунан жолкулдата тарткылап, баарлап экөөнү ажыратышты. Эй, бияктан бүгүн чыксаң бүгүн, эртең чыксаң эртең камайм, деди Дубаш сөөмөйүн Зарылга кезеп. Колуңдан келбейт. Сендей менттерди ордуна коюш мен үчүн оңой эле. Каяктагы бир жалааларды жаппай далилдер менен күнөөлөбөйсүңбү кишини? Далил менде кокодон, күбөлөрүм дагы бар. Бозгулт Лексус менен Төш булак айылына барып, аныңды эски үйлөрдүн артына катып коюп, айылдын аркы четиндеги, адырдын түбүндөгү үйдүн кулпусун сындырып кирип барып, бир канча акча менен зер буюмдарын алганыңда колуңду жылаанга чактырып алгансың. Жолдо келатып ынтымак жаңы конушунун мед пунктуна кирип ууга каршы ийне сайдыргансың. Ушул кылмышың үчүн эртең эле камайм сени, деди Дубаш артка кетенчиктей берип кетээрине баштанып. Каяктагы жомокту айтып жатасың, эй? Көтөрүп турган асманың болсо да таштап жиберчи, сенден келгенди көрөйүн, деп ызалана түшкөн Зарыл ички курнамыс менен опурулду. Эртең көрөбүз аны. Ошондо мага жалдырайсың. Болуп тур, деп Дубаш сыртты карай жөнөдү. Ал Зарыл менен жөн-жай сүйлөшүп, бир-эки суроо берип, аз-маз эле коркутуп коеюн деп ойлогон болчу. Бирок ачуусуна алдырып, ишти ырбатып алганын эми гана түшүнүп өкүнө түштү. Мынча болгон соң ишти аягына жеткириши керек болуп калганына көзү жетип, ынанымдуу далилди жоктугунан эмне кылаарын билбей калды. Эгер азыркы өзү жасаган божомолдору боюнча Зарылды камаса, жогору жакта тааныштары көп, ал оңой эле жооптон кутулуп, өзүн дагы ыңгайсыз абалга кептеп коймок. А эгер Зарыл күнөөлүү болсо, уурунун көчүгү кууш дегендей коркуп кетип алдына келерин, андай болбосо ак кишини эмне кылып аласың деген таризде тоготпой коерун ойлоп, анын кийинки аракеттерине жараша иш кылмай болду. Зарыл болсо ал келип опузалап кеткен соң чындап эле коркуп калды. Анткени Дубаштын айткандары чындыкка дал келип тургандыктан, жаман үйгө анын кулпусун талкалап киргенин бирөө жарым көрүп, өзүн таанып калганго деген ойго бекип, ооруканадан чыгаары менен чындап эле камап койчудай туюлду. Бир гана анын өзүнө азыр эмне себеп менен келип, камаарын айтып кеткенине түшүнө алган жок. Кандай болбосун, бул мент менен келишүүгө азыртадан аракет кылбаса, эртең кеч болуп калаарына көзү жетип, бул үчүн ортого таасирлүү кишилерди кийлигиштирмей болуп, дароо эле ички иштер министрлигинде бөлүм башчы болуп иштеген жакшы досуна телефон чалып, өзү ооруканада экенин айтып, келип кетүүсүн өтүндү. Муну укканда Эркин аттуу досу алгач чочуп кетип, анан өзү жыланга чактырса дагы жакшы эле экенин, бир зарыл жумуш чыккан үчүн гана чалып жатканын айтканында көп өтпөй эле жетип келди. Эй, Заке, деги эмне болуп жатып калдың? Деги каяктагы жылаанга чактырып жүрөсүң? Деди кучакташып, ал жайын сурап учурашаары менен көзүнө тике карап. Айтып отурса сөз көп. Андан көрө сен Ленин роботусунда иштеген Дубаш дегенди тааныйсыңбы? Деп дароо эле кызыккан суроосун берди Зарыл. Дубаш? Дубаш.
деп ойлоно түшкөн Эркин кайра өзүнөн сурады. Көлдүк эмеспи? Ооба, болгондо дагы биздин тоңдон болушу керек. Мындай албеттүүсүнөн келген ичке муруттуу неме. Сен дупту сурап жаткан турбайсыңбы? Ооба, билбегендечи. Аны менен көп жыл чогуу иштегенбиз. Эмне болду? Эмне үчүн аны дуп деп коесуңар? Же ошондой эле катуу, мээсине бирдеме оңой менен жетпеген орустар айтмакчы дуп немеби? Жок, андай деле эмес. Өзү ак көңүл эле жигит. Жөн эле атын кыскарта айтып эркелетип койчубуз. Ошол ак көңүл немең бүгүн мени жаккалап ыза кылып кетти. Кандайча? Ушул жерге келип жаккаладыбы? Жинди болгонго ал. Ооба, бул жердегилер араң-ара чалашты. Дуп андайга жөн жерден барбайт эле. Өзүңдөн да кетип калган го. Айтчы, эмне кылдың эле? Деп Эркин шеки сурады. Менден да кетти, чынымды айтсам. Бир үйгө ээлеринин уруксааты жок киргем, деп Зарыл дос келгичекти анын сөзсүз бериле турган ушундай суроосуна ойлоп таап койгон жообунун четин чыгарды. Үй ээлеринин уруксааты жок үйүнө кирсең, бул уурулук да. Досум, сенин дагы ушундай ишке шыгың барбы? Же жаныңа күч келдиби? Деп Эркин досунан таң кала сурады. Жанга күч келгенин айтпа, дос. Өзүң билгендей кийинки кездерде кырсыктап калбадымбы? Деп Зарыл ойлуу түрдө унчукпай калды. Досунун анысын жакшы билген Эркин башын ийкегилей берип, анын сөзүн күтүп калды. Бүт тапкан ташынганымдын баарын төгүп берип, акча жагынан кыйналып жүрбөймүнбү? Деп кайрадан ойлуу түрдө унчукпай калды да, үнүнүн жанагыдан дагы акырын чыгарып дээрлик шыбырай сүйлөдү. Жанагы мен ээсинен уруксат сурабай кирген үйдүн полунун алдында казына катылган. Кандай? Казына дейсиңби? Эмне болгон казына экен ал? Деп Эркин мунукканда суроолорду биринин артынан бирин берди. Аста, эч ким укпасын. Мен ошол алтынды алайын деп барып колумду жыланга чактырып алдым. Казынаны жыландар кайтарат деген чын окшойт. Я, чын элеби? Өтө эле жомук окшотуп сүйлөп жатасың го. Ал жерде алтын бар экенин сен кайдан билесиң? Мен былтыр жайында ал үйдү кышкы эс алуу жайын курайын деп бир карыган койчудан сатып алгам. Ошондо барганымда үйдүн ичинен бир-эки жыланды көрүп, анын мурунку ээсинен сурасам, жүрө берет жыландар, эч зыяндары жок, деп кол шилтеп койгон. Мен ага көп деле маани берген эмесмин. Анан күз келгенде бир жолу бир-эки курулуш боюнча адис менен кура турган эс алуу жайымдын долбоорун түзгөнү барып, үйдүн айланасын ченеп жүрсөк, эшек минген бир аксакалдуу абышка жаныбыздан өтүп баратканында салам айттым эле, ал алик алып сүйлөшүп туруп калдык. Менин бул үйдү сатып алганымды укканында ал: "Жүрүчү балам, мен сага бир сыр айтайын", деп мындай ээрчитип барып: "Балам, бул үй жөн үй эмес. Муну илгери бир бай курдурган. Ошол бай кулакка тартылып кетээринде бир чоң баштык алтынын ушул үйдүн тамандырыгын терең казып көмүп кеткен экен. Бул имиш боюнча ар кимдер үйдүн ичин кийинчерээк көп эле казып издеп жүрүштү. Бирок ал алтынды эч ким таба алган жок. Алардын бир экөөсү жыланга да чактырышты. Эми бул үй сага тийиптир. Укканыма караганда кышкы эс алуу жайын курат экенсиң. Мейли кур, бирок бул үйдү бузба. Жанагы мен айткан алтынды да мунун ичин казып издебе. Ал сага буйрулган болсо оңой эле таап аласың. Мен сыяктуу болуп көптөр сага мында алтын катылганын айтат болушу керек. Сен алардын алыскырыктуу тилин алып, аны казып издейм болуп, мындагы оордолуу жыланды чочутуп, ачуусуна тийип алба. Дагы бир жолу айтып коеюн. Ал алтын сага буйруган болсо оңой эле таап аласың. Эң негизгиси уюгун бузуп, жыландарды өзүңө өчөштүрүп алба. Андан көрө эс алуу жайыңды курсаң, андан кем эмес пайда табасың", деп дагы бир топ сөз айтып, эшегин кыдыңдата бастырып кетти. Мен буга ишенип, бир ишенбей таңыркап туруп калдым. Ал кезде менин байманам ашып, байлыкка карата эч кандай муктаждыгым дагы жок болчу. Андыктан алтын издегенге көңүлүм чапкан эмес. Андан көрө тиги абышка айткандай эс алуу жайын курсам, ал алтындан ашык пайда тапчудай сезилген. Бирок эс алуу жайым курулчу нары жактагы сарайларды буздуруп,
анын жер пайын түптөрүмдө кырсык басып, коррупция боюнча кармалып, абакка отуруп калганымда атам мени куткарыш үчүн башка мүлктөрүмө кошуп, ал үйдү да сатып жибериптир. Мен аны билбей калдым. Болбосо батирлесем да өзүмдүн жашап турган үйүмдү сатып аны алып калмакмын. Ошентип түрмөгө түшпөй кутулуп чыкканым менен баягы бапыраган байлыктын бири жок жумушсуз отуруп калганымда баягы абышканын алтын тууралуу айткандарын эстеп, барып ал үйдүн полун ачсам эле кенчти таап алчудай сезилип туруп алып, бул боюнча чыгына албай көпкө жүрүп, анан ал үйдү сатып алган киши өлүп калып, анда анын жесири жалгыз турганын билгенимден кийин кармана албай 3 күн мурда анын кулпусун сындырып кирип барып, ала барган металлоискатель менен оо каттарды ары бери чачып, полдон алтын издеп жатканымда колумду жылаанга чактырып алып, уусун денеме таратпай чыканагымдан таңып, шаарга эптеп жетип, 1 медпункттан алгачкы жардамымды алып, жаным калганы менен сенин жанагы дубуң анымды кандайдыр билип калыптыр жана келип түрмөсү менен коркутуп жаккалап кетти. Бирөөнүн үйүнө кулпусун сындырып кирген күнөөм бар болгону үчүн сени чакырдым. Мурда дуб менен чогуу иштешип калган соң иш ырбап кете элегинде аны жайгар. Болбосо коррупционер деп жаманатты болгон жаным эми үй тоногон каракчы катары бетиме күбө жабылса, бакыйган министрликте жүрүп, кара чечекей досун сактап кала албады делип, сага деле аброй алып келбейт. Бүгүндөн калбай аны менен сүйлөшпөсөң эртең кеч болуп калат, деп Зарыл үйдөн алтын эмес эле документ издегенин жашырып, ойлоп тапкан жомогун жобурап айта салып, ага бул кандай таасир эткенин билиш үчүн көзүнө тигиле карады. Ал чынында эле чет сарайдагы тамда алтын катылганын бир абышкадан уккан болчу. Эми ошол сөз кулпу сындырган кылмышын жабыш үчүн жакшы шылтоо болуп берди. Дос, кызык ишке малынган турбайсыңбы? Алтынга аябай азгырылып кеткен экенсиң. Ошончо жылдан бери табылбаган алтын сага табылмак беле. Аны эбак эле бирөөлөр таап алып жок кылышса керек. Бекер убара болуп жыланга чактырып, дубтун укуругуна да иленген турбайсыңбы? Аны жайгарып коюш колдон келет. Дуб бул ишти акырын бүтүрө бербей эмнеге сага келди экен? Анын сени камай турган ою болсо, ооруканадан чыгаарың менен эле суракка чакырмак, же дароо эле колуңа кишен салып камап коймок, же анын сенин кылмышың тууралуу жеткиликтүү далилдери жок, же дагы бир башка максаты бар. Биз милициялар кээде жөн гана шектүүлөрдү опузалап коркутуп, уурунун көчүгү кууш кылып кылмышын айттырып алабыз. Ал ошол ыкмага салып аткан окшойт. Кандай болбосун мен Дубаш менен сүйлөшүп ишти жаптырам. Экөөңөрдү беттештирип жараштырганга аракет кылам. Сен ооруканадан качан чыгасың? Эртең. Эртең чыксаң, анда мен бүгүн эле Дуб менен байланышып жолугам. Эгер иш жайында болсо, эртең кечинде экөөңөрдү жолугуштурганга аракет кылам. Коркпой эле кой, Дуб өз киши, жердешибиз дагы. Баары жайында болот. Эгер сен бүгүн аны менен жолугуп сүйлөшсөң, мен эртең бияктан чыкканымдан кийин бир бильярдканага силерди чогултуп ойногуча сүйлөшпөйлүбү? Кандай дейсиң? Макул, ошондой кылалы. Мен азыр эшикке чыкканда эле ага чалып жолугалы дейм. Коркпо, ал мага жок дей албайт, деп эркин досу менен коштошуп ооруканадан чыкты. Айтканындай эле ал дароо Дубаш менен байланышып, анын жумушунда экенин билген соң салып уруп жетип барып кабинетине кирди. Сен Дуке ооруканада жаткан менин досум Зарылга бүгүн барып кеткен турбайсыңбы, деп саламдашып, ал жай сурашкан соң келген себебинин четин чыгарды. Зарыл сенин досуңбу? Таң кала сурады Дубаш. Ооба, болгондо да бала кезден бирге өскөн досум. Аны сен кайсы жасаган кылмыш үчүн күнөөлөп жатасың? Ал сага арыздандыбы? Эркин, Зарыл сенин досуң болсо менин жердешим. Ал экөөбүз илгери чогуу иштешип калганбыз. Ошон үчүн аны мен сыйлайм. Бирок өзү ушундай келечеги кен, аптарикаттуу жигит болуп туруп, жанагындай майда уурулукка барганы уят. Эгер Зарылга мен жаман ойлосом, ооруканага барып, өзүнө жолукпастан акырын иш козгоп туруп эле кактабай канын соруп коймокмун. Сен аны жакшы билесиң. Ооба, аны мен эмес, Зарыл деле жакшы түшүнүптүр.
Ошон үчүн сага мени жиберип кечирим сурады. Ал деле жанагы үйдөн бирдеме уурдайын дебептир. Болбогон бир жомокко ишенип барып, жылаанга чактырган аз келгенсип, сенин дагы тузагыңа илинип калыптыр. Кандай жомокко ишенип? Эмне себеп менен барса да ал бөлөк бирөөнүн үйүнө кулпусун талкалап кирип жатат. Бул үчүн ал мыйзамдын алдында жооп бериши керек болчу. Бирок мен аны аяп, абийиринин аштай төгүлүүсүн алдын алып, иш козгобостон барып кичине эле коркутуп коеюн дегем. Бирок ал анымды түшүнгөн жок окшойт. Коркуп, уялып калгандын ордуна колуңдан эмне келет дегендей мамиле кылды. Жок, ал коркуп уялганы үчүн сага мени жиберип кечирим сурап отурат. Ооруканадан чыксам өзү дагы алдыңа келип айыбымды тартам деп калды. Өзүң билесиң, зарыл кийинчерээк кырсыктап жүрөт. Бирде жигит төө менет, бирде жигит жөө жүрөт деген кеп бар. Ал бүгүн минтип өз айласын таппай жүрсө, эртең эле башка бирөөлөрдүн тагдырын чечүүчү орунга барып калчу жигиттерден. Ошондо бизге да анын жардамы тиерине ишенем. Андыктан анын ишин жаап бер. Эртеңден өзү дагы сага жолугуп кечирим сурайт. Ага иш козгосом жабанбы? Айтып атпаймынбы? Ушундай бийик жерлерде жүрүп, болбогон бир пас иштерге чарпылба деп жөн гана эскертип коеюн дегем, деп. Мейли, мага жолугуп кечирим сурабай деле койсун. Бирок жердешим жана сенин досуң катары анын туура эмес кылган ишин жөн эле унутуп деле коем. О, баракелде Дуке, сенин ушинтериңди билгем. Жигитчилик кылдың. Мунун үчүн зарыл экөөбүз карыздарбыз. Ал эртең ооруканадан чыкканда бир бильярд уюштурам. Аны аткыча боорлошуп кайтсак деп айтты. Болуптур анда Дуке. Мен сага эртең чалам. Ошондо калган катканын сүйлөшөбүз, деп эркин ордунан туруп Дубашка колун сунуп, тура калган ал дагы кесиптешинин балтайган алаканын кыса кармап, силкилдете кармап коштошту.